бар. Бұл кальций, то есть калий, азот, анан фосфор аралашқан. Ошодон жоқ дегенде мынау скудный почвада коет. Мынау ушул нарындын эме жерлери арык болгондугу үчүн жоқ дегенде 5 килограмм кошуп, ошол 1 куб топуракка. Жанагы анан кийин ордуна салып, кайрадан отургузуп атканда 10 килограмм таза топурак, анан 10 килограмм биогумусту аралаштырып туруп, анан ошол менен тамырды көмгүлө. Анан жанып суу бербей коебуз көбүбүзчү. Бергиле сөзсүз түрдө 10 литрден 25 литрге чейин суу бериш керек. Вот ошондо анан кийин биз көчөттү туура отургузган болобуз. Так, сапаттуу көчөт тандоо. Мына өзүңөргө туура келген көчөттөр. Мисалы үчүн биз поликарлик бере турган болсок, бул жерде нарында тоң 1 метрге чейин түшкөндүгү үчүн биздин поликарлик көчөттөрүбүздүн тамыры 1 метр кеткендиги үчүн жарабайт да. Ошон үчүн высокорослый көчөттөрдү Туркиядан алып келип беребиз. Ошо Star Crimson бул жерге жакшы болот. Анан кийин Golden Delicious, Granny Smith деген алма жакшы болот. Ушулардын көчөттөрү бизде бар, высокорослый. Заказ берсеңиздер бардыгынан алып келип беребиз. Анан сорттуу климатка туура тандоо. Бул жерге зимний гана алмалар болот, бул жерге летний алма отургузбаш керек. Түшүндүңүздөрбү? Так. Анан базарды аныктоо. Базарды каяка аныктоо. Мисалы үчүн алма, өрүк, шапталы кандай кетет деп ойлонгондо, бизге карагат жакшы болот, малина жакшы болот, ежа малина, чычырканак жакшы кетет деп туруп, сиздер базарды аныктап алып туруп, анан кийин отургузгула. Ушунун бардыгын тамчылатып сугаруу менен кылыш керек. Тамчылатып сугаруу менен кылбай турган болсоңуздар, анын бардыгы бесполезно. Себеби дегенде Кыргызстанда эң көп суу, көп жер, мындан соң ысык көлдө жакшы суу ичкен дарактар арышный полив менен кылганда 30% суу ичет, ошон үчүн жакшы түшүм ала албайбыз биз. Интенсивдүү бактын эң негизги 3 эмеси болсо, требованиясы болсо, ошонун бирөөсү тамчылатып сугаруу. Ошон үчүн тамчылатып сугарууну сөзсүз койгула. Кийинки лот алмалар, мына Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith. Ушул 3 алма силерге сүрөткө тартып койгула. Фотографировать этип койгула. Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, ушулардын бизде высокорослыйсы бар. Суукка чыдамдуусу шерге алып келип берелебиз. Кийинки алма Red Chief алмасы. Red Chief алмасы. Кийинки Red Chief алмасы. Мындай кып-кызыл чоң алма болот. Мына агротехникалык эрежелерин жакшы сактап бага турган болсоңуздар жакшы болот. Себеби дегенде жылдан жылга глобалдык потепление келип, мына нарында деле кыш деле анча болбой. Мурдагы ошол оштун кышы эми ушул жерде болуп атат да. Ошто кудум ушундай кыштар болчу эле, анан кийин мындай алмалар болчу эле. Крипсат деген. Мына ушуну эккиле. Кийинки алма болсо сары алма, Golden Delicious. Мынаны кара картаңдар жей турган алма жумшак болуп чыгат. Аябай даамдуу болот. Шуну отургузула. Кийинкиси кышка жакшы сактала турган алма Granny Smith. Эң көп сок, ушул сок. Сокту эң көп ушул берет. Алмалардын арасында. Бул холодильникте пышат, күздө пышпайт бул алма. Холодильникке салгандан кийин, погребке киргизгенден кийин 2 айдан кийин пышып берет. Granny Smith. Бабушка Смит, Мичурин, мына ушудан клон алып туруп, тетиги семерянканы ушудан жасаган. Кийинки алма Галавал бул оштуку. Pink Lady дагы оштуку. Дальше. Айдай бер. Мына айбага кой. Айба ушул жерде жакшы болот, айба. Бий алма, сууктан коркпойт бий алма. Суу көтөрөт. Ушунун высокорослыйлары бар бизде. Айба лимон, кийинки айба эшме, айба экмек деген 3 айба бар, бий алма. Буларда нан бий алма деп коет, сочный болот. Тиштеп жесе болот да, бирок бизде местный сорттор тишиң өтпөйт го. Бул жумшак болот, жакшы жешти. Ушунан эккиле. Так, кийинки эмебиз болсо, гилестер. Регина менен кордеяны кочкорго эксе болот, анан жумгалга эксе болот. Регина кордея. Чылдырып койгон. Мына регинасы мынандай болот. Анан кордеясы ушунун высокорослыйлары бар. Сууктан коркпой тургандар бар, алып келип беребиз. Так, дальше. Айдай бер. Өрүк
Халилоğlu Юнус Бей Кабашы деген өзі өткізер. Мынаға тоқтат. Мынау ушул Кочкор менен Жумгалга болот. Халилоğlu шуну эстеп коелу. Түркияда эң жештүү өрүк ушул. Анан Европага ушунун кабы, сонун кетет. Кийинки өрүк мына Юнус Бей деп коет. Юнус Бей, анан кийинкиси Кабашы. Кочкор менен Жумгалга болот. Шунун высокорослыйлары бар. Юнус Бей, Кабашы. Акталлага деле болот. Өскөн жерге өсө берет. Шабдалы, ач. Royal Glory, Glokeli, анан Sweetledi, кийинкиси Extreme Global, анан мына ушул Жумгалга, Кочкорго же Акталага, ысык жерлерге болот ушулар. Кийинки лот Алмурут, Маргарита Марилла, Вильямс, Хорусвит, булар бактериальный ожог менен оорубай турган соттор. Өзүнүн азыр бактериальный ожог менен ооруп бардык алмуруттар өлүп калып ататкан, а буларга өзүнүн антибиотиги бар, гүлдөргө жакын бир чачып койсоңуздар кармап тура берет. Мына Маргарита Марилла, Вильямс, эски дүшес барбы? Ошол Кочкорго, анан Жумгалга, и тетиги Акталага отурса болот. Мына Хорусвит сонун болот. Өзүңөргө жеген. Мына Стенли, Анжелина, Блек Спрендер, Блек Амелер, мына ушул сливаларды Кочкорго алып келип отургуздук коркпойт экен. Сугунан деле, ысыгынан деле коркпойт экен мыналар. Сонун кетти. Ачып койгон мына 130 граммга чейин болот мына, чоңдугу. Чоң болот. Могу кышка сакталат. Апрелге чейин холодильникте тура берет. А мына кийинки эки сорту болсо производствога мына косточкасын алып коюп туруп блендерге салсаңыздар 90% сок болуп чыгат. Производственный соктор булар. Үйгө сок кылып алган, өзүңөргө жеген. Блек Амбрель, Блек Сплендер. Дальше. Бадамды өткөр, жаңгакты өткөр. Өткөр. Анжирди өткөзүпчү да. Ягодага кел. Мына ягода жимолость. Жимолость деген ягода чыккан. Өтө кызыктуу ягода. Анан мына ушул Нарын облусунда июндун 15-inde пышат. Туристтер келгенде неме ысыкөлгө пышат да. Анан ягода Годжи деген бар. Анан Малина, Химбатоп, Палана, Лохнес, небеса могут подождать булар. Өткөрө берген. Жимолосту коюп берген. Мына жимолосту үйрөнгүлө. Туугандар жимолостун ашы 500 сомдон сатылат. Өтө жакшы өсөт ушул жакта. Мына неме малинадан дагы, ежемалинадан дагы кымбат кетет мына жимолост. Дамы болсо сладкий болуп кетет. Мына силер жете күзгө бардыңарбы? Ошол жерде Талай Укенов деген байкенин сатында бар. Ошону майда барсаңыздар, майдын этеги бышат экен. Көлдө. Барып бир көрүп келип алдылар. Анан көчөтү керек болсо айтсаңыздар, канча количество болсо бизде бар. Бирок кымбатыраак экен. Бунун көчөтү $5 да. $5 бирөөсү. Бирок мына 10 соттук жерге, так, 10 соттук жерге 660 болот. Отургузуп алсаңыздар, ошол жерден эң эле аз сатканыңарда 2 тонна сатып турасыңар. 2 тонна. 10 соттуктен. Бою, адам бою болот экен. Адам эң өскөндө 2 метрге жакын болот экен. Анан мына таштап өсөт экен өзү. Куст болот. Ошон үчүн буга неме экөөнүн ортосу 1,5 метр, экөөнү отургузганда. А бул жагы 4 метр калтырылат, чтобы свободно келген. Ортосунда ошондо 2 метр калат, келе бересиңер да. Укмуш буну иностранецтер эгерде нарында жимолост өз болот экен деп койсо эле, буяка келгенде давайте нарынский жимолост деп бул деген мировой баасы 5 болуп атат да. А так бул жерден даже 10 евроға чыгат. Түшүнүңөрбү? Мына жимолост ушуга көңүл бөлгүлө. Бул малина салинага караганда 1000 эсе силерге рентабелдүү да. Кагы 1,5 миң рубль. Ашы болсо 500 сом. Бул кургайт дагы да. Как раз ошондо июнда бузса, силерде күн сонун болот, кургатып аласыңар. Так. Экинчи жылда беретмиш.
birinchi жылда сигнальный түшүм болот. Малина да эле да. Кийинки эме лотубуз болсо жым неме, годжи, ягода годжи дейт. Азыр дүйнө жүзү ушу годжи менен ооруп атат дагы. Мунун кагы Россияда 3000 рубльден сатылат да, как. 1 килограмм. Кичинекей эле пакеттегиси 1700 рубль экен, 400 грамм чыкпаган. Өттө кымбат ягода, дүйнө жүзү ушун менен ооруп атат. Бул да акция тигил бул, анан суу өткөн тигил бул, бардык аминокислоттор бар эмес, ушундай башкача бир ягода эмес да. Мунун эмеси ашы 500 сомдон, тетиги курганы болсо 3000 рубльден кетет. Ушуну эккиле туугандар пайдалангыла, бул деген мына малдын аркасынан жүрүп мал да кылгыла, буну да кылгыла. Өзүңөрдө жер бар, Кудай берген үйдүн астындагы эле 15-20 сотикке отургузуп койсоңуздар, бул деген силерге дасмия деп коет бизде. Мына дасмия бизде эрте жазда, бизде эрте пышап турган өрүгүбүз бар да. Эрте пышаган өрүгүбүз, ошол жерден 2 тонна өрүк сатабыз, 100 сомдон сатканда эле 200 000 сом болсо күзгө чейин жетебиз да. Же гилесибиз бар, гилес сатабыз 1 тонна, 2 тоннадан акча болот. Булар да силерге дасмия болот да. Мына балдарды мектепке даярдап алганы, мына үйдө аялдарыбыз үйдө отурат, ушул ягода годжи менен, жымылыс менен, малина, ежа малина менен заниматься этсе, ошого биз шарт түзүп берип, малга жедирбей, тосуп, капелькасын коюп, сонун кылып көңүл берип койсок, аялыбыз да көңүлдүү иштейт дагы, жанагы жерден күнүгө 10 сотиктен күнүгө 100 килограмм малина терип чыгып, 200 сомдон сатса күнүгө 20 000 сомдон акча таап турат да. Түшүнүңүздөр, ошону эркектер биз шарт түзүп беришибиз керек аялдарга. Аялдардын иштөөсүнө биз шарт түзүп бербесек, аял бечара каяктан көчөт алат. Ал кантип капелка жасайт, туурабы? Ал кантип тосот огородду? Зымгатып тосуп, мал кирбей турган кылып. Ичин болсо сонун кылып агаттарды алып, баягы эмеде рядкалар, сонун кылып эгип, мына кемпир. Давай, жаза деп жасайт. Давай, кийинкиси малина, химбатоп деген малина нарынга чөткүй болот, химбатоп. Шуну эстеп койгула. Химбатоп. И палана. Эко химбатоп менен палана нарынский вариант да, үчүктөн карпайт. Плодоносит очень хорошо. Очень хорошо плодоносит. Түшүнүңөр? Мына ушуну эккиле. Палана менен химбатоп. Ушулардын көчөттөрү бизде бар. Мына бизге кайрылсаңыздар, любой эме сиздердин кызматыңызда болсо биз андай болсо жеткирип берип, алып келип берип, жардам беребиз. Мына негизги Борбор Азия балкондар биримдигинин негизги эле максаты ушул Кыргызстан башка бир мамлекеттердин көзүн карабастан биз мөмө жемишти өзүбүз толук жеш. Ошол негизги бир максатты койгонбуз. Ошонун үстүнөн иштеп атабыз. Бизде деген баягы жаман көчөт саткандар жаман көрөт, өлгүдөй. Жамандайт бизди. Бул Абдулла деген бизнесмен тигил бул ана мына дейт. Эмели эмне десе ошо десин. Самый главный, биз баштаганда көчөттөр, ушул көчөттөрдүн саны 5000ден ашпай кетет. Сатылуусу. Азыр ошону уже 2 миллионго жеткирип алдык. Кудай кааласа, дагы 5 жыл бактап кыла турган болсок, алардын саны жыл сайын 10 миллиондон эгилип калат. Бул биздин негизги жасай турган жумушубуз ушул. Кыргыз эли өзүн толук мөмө жемиш менен камсыз кылыш керек. Биз ошонун үстүндө иштеп жүрөбүз да. Мына небеса могут подождать деген эжа малина сонун болот. Анан буга деген стойка коюп, эки чертине неме кылып туруп, баягында бетонный стойка коюп, зым менен тартып, трехрядовый зым тартып, анан кийин буну көтөрүп, баягы өскөндөн кийин байлап бересиңер аялыңарга. Күз келдиби, күз келгенден кийин кайра баягыны чечип, жанагыны жерге жаткырып, анан үстүн агроспан менен жаап, анан үстүн саман менен жаап койсоңуздар, анан кайра жазда ачып, дагы тургузуп, ошол эркектин милдети. Аялдын милдети жер семирткичин берип түбүнө, анча-мынча кыркып, анда куруп калган шактарын, анан букашка, какашкалары пайда болсо аларды эмне тарылап, аялдын милдети ошол. Терип, анан базарга сатуу. Он небеса могут подождать, өтө сонун түшөт ушул жерге. Ушуну отургузгула. Кийинкиси болсо Лохнес, поздний Лохнес. Ранний Лохнес деген. Кийинкисин өткөзүп коп. Одан мурункусуна Лохнеске кой. Кайтар. Мынага кой. Мына Лохнес. Ежа малинаны
ежевика екпек эле. Туугандар ежевикада неме? Тикен толтурат. Түшүнүңөрбү? А буда тикен жок. Жумшак болот тикени. Колуңар травма албай тере бересиздер. Өтө түшүмдүү болот. Бул суукту сүйөт бул сорттор. Суук канчалык суук болсо, ошончолук көп плодоносить этет да. Анан мына нарындын минералдары, жериндеги элементтер бардыгы bunun içine girgenden keyin bu nepaftaliy vkus болот да. Даже чүйдө, көлдө ондай вкус жок болот да. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн шуну эгиңиздер, пайдаланыңыздар. Анан чычырканакты, алтайский чычырканакты мына ошол эмеде жети күздө балдар жасап атат, ошол дагы алып келип эткиле. Ал аябай түшүмдүү болот. Анан чычырканактын ашына мына биздин өзүбүз эле Шоро компаниясы эмеде, кардак. Булар ошодон эме жасайт да. Бозо жасап атышат. Жаш бозо жасап, ошол неменин чычырканактын ашын кошуп атышат. Ошо толук пайдалангыла. Мына ушул сорттордун баардыгы бизде бар. Биздин номерлер жазып коелу.